Эле сабак. Саламатсыңарбы балдар? 2 класстар үчүн кыргыз тили сабагы боюнча видео сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын максаты пикирлешүү жана маектешүү жөнүндө маалымат аласыңар. Пикирлешүү менен маектешүүнү айырмачылыктарын анализдеп билебиз. Адамдарга жакшы пикирлерди айтууга жана жакшы сөздөр менен маектешүүгө үйрөнөбүз. Эмесе балдар, эрежени кунт коюп окуп көрөлүчү. Бизди курчап турган нерселер жөнүндө башка адамдар менен сүйлөшөбүз. Ага өз оюбузду айтып, анын оюн да угабыз. Демек биз пикирлештик. Бир сөз менен айтканда балдар, биз өзүбүздүн оюбузду башкаларга айтат экенбиз жана алардын оюн угат экенбиз. Демек бул пикирлешүү болот экен. Эмесе балдар, 3 уул деп аталган чыгармага көңүл буруп көрөбүз. 3 уул, 3 аял булактын башында маектешип отурушкан эле. Бир аз илгериде карыя киши аялдардын өз балдарын мактагандарын угуп отурду. Аялдардын бири: "Менин уулум ушунчалык жөндөмдүү. Ага бул жагынан эч ким тең келе албайт. Өтө ийкемдүү. Жиптин үстүндө ойногонун бир көрсөңөр" дейт. Анда аны уккан экинчи аял: "Менин уулумдун үнүн бир уксаңар, булбул биякта эле калат. Дүйнөдө анын үнүндө үн жок болсо керек. Кудайдын бергени бу." Булар минтип мактанып жатышканда үчүнчү аял үнүн чыгарган жок. Аялдар андан: "Сен эмне балаңды айтып мактабайсың? Анын эмнеси бар?" деп сурашат. Анда тиг аял: "Баламын бир артыкчылыгы жок. Жөн эле мактай беремби? Анчалык мактоого тарабын көрбөдүм." Аялдар ошентип чакаларын араң көтөрүп, анда-санда тынып эс алып бара жатышты. Ийиндери талып чыккан эле. Ушул кездерде алдыларынан уулдары чыгышты. Биринчи бала дароо колдорунан туруп түркүн кыймылдарды жасап берди. Аялдар буга машыр болуп алкып жатышты. "Баракелде, өнөрүң өссүн." Экинчи бала булбулдукундай мукам үнү менен созолонтуп бир ырдады дейсиң. Аялдардын көздөрүнө жаш толуп, шыпшынып тыңдашты. Акыркы бала жүгүрүп келип, энесинин колунан чакан алып үйүнө көтөрүп кетти. Аялдар баятан бери карап турган аксакалга кайрылышып: "Балдарыбыз кандай экен?" дешти. Карыя чочугансып: "Балдарыңарбы? Мен аларды көргөн жокмун. Бир эле баланы көрдүм." Энесинин колунан чакасын алып үйүнө кетти. "Аны сурасаңар, абдан жактырдым." Эмесе балдар, силер 3 уул деп аталган чыгарманы көрө алдыңар. Ошол 3 уулдун өнөрлөрү жөнүндө айтып бергилечи. Биринчи уулдун кандай өнөрлөрү бар экен? Туура, түркүн кыймылдарды жасай алат экен. Экинчи уулдун кандай өнөрү бар экен? Туура айтасыңар, булбулдукундай мукам үнү менен жакшы ырдай алат экен. Эмесе балдар, үчүнчү уулдун дагы өнөрү бар бекен? Болсо кандай өнөрү бар экен балдар? Үчүнчү уул апасына гана жардам бере алат экен, балдар? Эмесе балдар, биз жаңы эле 3 уул боюнча өнөрлөрүн айтып өттүк. Эмесе балдар, 3 уул боюнча суроолорду берейин. Кайсы каарман боюнча жакшы пикирде болдуңар балдар? Жаман пикирди кимге айтасыңар? Эмне себептен? Ушул суроолорго жооп жазгыла. Ага кошумча балдар, силердин дагы өнөрүңөр барбы? Өнөрүңөр болсо, өзүңөрдүн өнөрүңөрдү жазып коюуну унутпагыла. Эмесе балдар, көрдүңөрбү? Биз силер менен 3 уул чакан тексти боюнча пикирлештик. Силерге мен суроо бердим.
кайсы каарман силерге өзгөчө жакты, кайсы каарман силерге жаккан жок деген суроону бере алдым. Демек биз пикирлештик. Эмесе балдар, маектешүү деген эмне? Эрежени окуп көрөлүчү. 2 же андан ашык адамдардын жайынча сүйлөшүүсү балдар маектешүү болот экен. Түшүндүңөрбү балдар? 2 же андан ашык адамдардын сүйлөшүүсү бул маектешүү болот экен. Карасаңар балдар, бул жерде баарыбыз сүйүп көргөн Чилистен жана Сулукенин маектешүүсүн окуп көрөлү. Салам, Сулуке, сен кайда шашып баратасың? Салам, Чилистен, мен дарактын бутактарын сындырып алып, ат кылынып минейин деп баратам. Сулуке, жүрүсөң мени менен, мен сага акбардын дарагын окуп берем. Макул, китептеги кызыктуу маалыматтарды, жомокторду угуу мага абдан жагат. Балдар, көрдүңөрбү? Биз Чилистен менен Сулукенин маегинен окуй алдык. Бул маектешүүдө балдар, Чилистен Сулукеге эмне себептен китеп окуп берем деп ээрчитип кетти деп ойлоп жатасыңар? Бул кандайча уланат деп ойлойсуңар? Ушуну аягын силер улантып жазып көргүлөчү. Анда эмесе балдар, сүрөттөр менен иштейли. Сүрөттү жакшылап карайбыз, эмнени көрүп жатасыңар? Жана бул жерден эмне жөнүндө маектешүү болуп жатат? Жана бул сүрөт боюнча силер кандай пикирдесиңер? Ушул сүрөт менен иштейли балдар. Балдар, биз бул сүрөттөн чоң эне жана анын неберелерин көрүп турабыз. Алар эмне жөнүндө маектешип жатат балдар? Чоң эне, майрамыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат менин кичинекей неберелерим деген маектерин угуп жатам. Эмесе балдар, 3-чү суроо, кандай пикирдесиңер? Өз алдынча пикириңерди жазып көргүлө. А мен болсо чоң эне менен неберелердин мамилелери эң жакшы экен деген пикирдемин. А силер кандай пикирдесиңер? Силер дагы өз алдынча пикириңерди калтыргыла. Балдар, эми кезек макал лакаптарга келди. Макал лакаптарды окуп, макал лакаптар боюнча пикириңерди айткыла. Жакшы бала элпек, жаман бала тентек. Жакшыга бир сөз, жаманга 1000 сөз. Жакшы жигит эл камы үчүн жүгүрөт, жаман бала өз камы үчүн күйүнөт. Ушул макалды баарыңар түшүндүңөр деп ойлойм. Жана кандай пикирдесиңер? Эмесе балдар, бышыктоо үчүн мен төмөндөгүдөй суроолорду берем. Пикирлешүү кандай болот? Курчап турган айлана чөйрөнүн өзгөчөлүктөрүн ачуу. А варианты. Б варианты. Өз оюбузду айтуу жана башка бирөөнүн угуу. В варианты. 2 же андан көп адамдардын сүйлөшүүсү. Кайсы варианты туура? Туура жообу балдар. Өз оюбузду айтуу жана башка бирөөнүн оюн уга билүү бул пикирлешүү болот. Эмесе балдар, кийинки суроо. Маектешүү кандай болот экен балдар? Биринчи А варианты. Курчап турган айлана чөйрөнүн өзгөчөлүктөрүн ачуу. Б варианты. Өз оюбузду айтуу жана башка бирөөнүн оюн угуу. В варианты. 2 же андан көп адамдардын сүйлөшүүсү. Туура жообу балдар. В варианты экен. 2 же андан көп адамдардын сүйлөшүү бул маектешүү болот экен. Кийинки суроо. Карыя кайсы уулду жактырды? 3 ул тексти боюнча суроо экен бул. Түркүн кыймылдарды жасаган баланы жактырды карыя. Б варианты. Булбулдукундай мукам мүндүү баланы жактырды. В варианты. Колунан чаканы алып кеткен баланы жактырды. Кайсы варианты туура? Туура жообу балдар В варианты экен.
колунан чаканы алып кеткен баланы жактырды. Балдар, бүгүн кыргыз тили сабагынан эмнелерди үйрөнө алдык? Туура, маектешүү жана пикирлешүү боюнча маалымат алдык. Эмесе балдар, силерге бере турган тапшырмам жогоруда көрсөтүлгөн макал лакаптарды көчүрүп жазып, ал боюнча пикириңерди сөзсүз түрдө жазып койгула. Ушуну менен сабак соңуна келип жетти. Кийинки видео сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.